11-январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Баткен облусунун Кадамжай районунун Масалиев айылында 23 жаштагы келинди өлтүрүүгө шектелип, күйөөсү кармалды. Маалыматты Клопко облустук милициядан тастыкташты. Маалыматка караганда шектүүгө адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери жүрүүдө. Турмуш басылмасы маркумдун жакындарына таянып, окуя 2-январда болгонун жазып чыкты. Анда келин көчөдө качып бара жатканда күйөөсү өлтүргөн айтылат. Ал аялын 3 күн уртокмокко алып, келин жакындарынан жардам сурап, натыйжа болбогондо качып бара жаткан. Маркум келин мүмкүнчүлүгү жок, биринчи топтогу майып болгон деп жазды басылма. Келиндин бир тууган агасы буга чейин да чыр-чатак көп болуп, карындашы күйөөсүнүн ур токмогунан ооруканага жатып чыкканын айтты. Ал сот туура чечим кылып, шектүү татыктуу жазасын алышы керектигин белгиледи. Карындашым айдын башында эле эжелерине күйөөсү менен урушуп жатканын кабарлаган. Бирок дайымкы эле уруш деп маани бербептирбиз. Ал 3 күн токмоктолгон. Кийин качып бара жаткан жеринен кармап, чачынан сүйрөп, башын жанчып, муунтуп өлтүргөн. Ал жерде кичине кызы да болгон. Алыстан келе жаткан айылдаштары көрүп чуркап келгенде күйөөсү качып кеткен. Тез жардам менен ооруканага барганда каза болгон экен, деди маркумдун бир тууганы. Башкы прокуратура Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнө байланыштуу жаза аткаруу кызматынын жооптуу кызмат адамдарына иш козгоду. Прокуратурадан шектүүлөр Абдылдаев өз өмүрүнө кол салып жаткан учурда көңүл бурбай, анын коопсуздугун камсыздоого багытталган чараларды көрбөгөнүн айтышты. Бирок кайсыл кызмат адамдарына иш козголгону ачыкталган жок. Номер 31 мекеменин жооптуу кызмат адамдары кылмыш жасоого шектелип жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндөгү мыйзамды аткарбай, Абдылдаев өз өмүрүнө кол салууга аракет жасап жаткан көңүл бурбай, анын жеке коопсуздугун камсыз кылууга багытталган ыкчам чараларды көрбөгөн үчүн ал өз өмүрүнө кол салып, асынып каза болгону аныкталды дешти мекемеден. Шектүүлөргө карата кызмат адамынын өз милдеттерин жеңил ойлуулуктан же талаптагыдай эмес аткаруусу, этиятсыздыктан өзгөчө оор залал келтирген жосун беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн аскер прокуратурасына өткөрүп берилди. Номер 31 атайын дарылоо түзөтүү мекемесиндеги катуу ооругандар жазадан бошотулбай, ошол жерден кайтыш болот. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун директору Бакыт Рыспеков билдирди. Анын айтымында камактагы киши министрлер кабинетинин токтомуна ылайык оор дарты аныкталса гана жазадан бошотулат. Былтыр рак оорусу 4-даражада болгон бир эле аял бошотулган. Ушундай эле диагноз бар калган 3-өө ошол жерде калып каза тапкан деп билдирди Рыспеков. Рыспеков соңку 2 аптада номер 31 түзөтүү мекемесинде катуу оорудан 2 адам, кургагучуктан, экинчиси аппендициттен каза тапканын кошумчалады. 21-кылымда адамдар аппендициттен каза болбошу керек дейт ал. Жаза аткаруу кызматы ашканада асынып алган деп жаткан саясатчы жана бизнесмен Арстан Алай дал ошол номер 31 колонияда кармалып турган болчу. Рыспековдун айтымында кыйноолорду алдын алуу улуттук борборун Алайдын өлүмүнүн жагдайын аныктоочу комиссияга кошпой коюшкан. Улуттук борборго байкоочулук кылуу сунушталган. Бирок анын мүчөлөрү комиссиянын тең укуктуу мүчөсү болбогондон кийин сунуштан баш тартышкан. Рыспеков суроолорго жоопторду улуттук борбор өз алдынча издээрин белгиледи. Ал 2020-2022 жылдар аралыгында түзөтүү мекемелеринде 151 адам каза тапканын да кошумчалады. Анын айтымында 2023 жылы өз жанын кыйган 5 учур катталып, бирок бул фактылар иликтенгенби жокпу белгисиз. Депутат Саид Атамбаев акыркы күндөрү социалдык тармактарда ар кандай чагымчыл посттор жана видеолор тарап жатканын билдирди. Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү коюлган андай посттордун биринде 28-январда митинг өтөрү, ал акыркы революция болору жазылган. Мындай маалыматтарды биздин ички же сыртта жүргөн душмандар гана уюштурушу мүмкүн. Биздин мамлекетибизге туруктуулук керек. Барыңыздарды ынтымакка чакырам деп кайрылды ал. Депутаттын айтымында атасы чет өлкөдө дарылануусун улантып жатат жана жакын арада өлкөгө келбейт. Жалал Абад облусундагы Майлуу суу шаарынын тургундары ысык суу жана жылуулук үчүн Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына 17 миллион сомдон ашык акча карыз. Бул тууралуу 11-январда Турмуш басылмасы аталган ишкананын билдирүүсүнө таянып жазды. Маалыматка ылайык, учурда мекеме дебитордук карызды өндүрүү үчүн 350 абонент менен соттошуп жатат. Шаар тургундарынын арасында иштеткен ысык суусу жана жылуулук үчүн акысын төлөбөгөндөр бар. Өндүрүлүүчү карыздын жалпы наркы 17 миллион сомдон ашат. Абоненттердин айрымдары 3-4 жылдап төлөм жүргүзгөн эмес. Атайын кулпулап кетип калгандары да бар, деп билдирди Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын Майлуу суу бөлүмүнүн жетекчиси Тынек Козубаев. Ошондой эле ал мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу айрым иштер сот процессинде артка кайтарылган учурлар да бар экенин кошумчалады. Майлуу суу шаарында 26 миңден ашуун тургун жашайт. Шаарда 2000ге чукул абоненттин үйүн жылытып, 1500гө жакын абонентти ысык суу менен камсыздаган 2 откана жана 1 жылуулук пункт иштейт.
Баткен Комфорт базарынын акцияларынын контролдук пакетинин 64,38% мамлекетке өткөрүлүп, жетекчилик алмашты. Бул тууралуу 11-январда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мурдагы вице-премьер-министр Аскар Шадыев ошол учурдагы жогорку кеңештин бөлүк боюнча комитетинин төрагасынын ыйгарым укуктарын пайдаланып, арзандатылган баадагы 3 гектарга жакын жер тилкесин тактап айтканда Баткен Комфорт базарын өзүнүн туугандарына каттатып алган. Мурда аныкталган өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча козголгон ишти тергөөнүн жүрүшүндө базардын ээлери Баткен Комфорттун 64,38%ын ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүп беришкен. Үстүбүздөгү жылдын 9-январында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик негизги акционер катары Баткен Комфорт базарынын жетекчилигин алмаштырды. Мындан улам январь айынан баштап базардагы соода жайларынын ижара акысынан айына 10 миллион, жылына 120 миллион сом мамлекеттик бюджетке түшөт деп айтылат билдирүүдө. УКМК 2020 жылдан бери Интерпол тарабынан эл аралык издөөдө жүргөн Шадыевдин жубайы Асель Шадыевага таандык базардын калган акцияларын конфискациялоо иштери улана турганын белгиледи. Аны менен катар базардагы алдамчылык жана салык мыйзамдарын бузуу аракеттерин алдын алуу иштери уланаарын кошумчалашты. Бишкектин 1-май райондук соту Арча медианын журналисти Кундуз Жолдубаева жана Темиров Лайф айт десе долбоорунун менеджери Махабат Тажыбек кызына козголгон кылмыш ишин кыскартты. Сот Жолдубаева менен Тажыбек кызынын аракетинде майда бейбаштыктын белгилери жок деп тапты. Өткөн айда Жолдубаева менен Тажыбек кызы райондук милицияга суракка чакырылган. Ага Арча медианын YouTube каналынан жарыяланган Матраимов, Гүлбаев мафиясы менен кайсы чиновниктер жана депутаттардын байланышы бар деген аталыштагы берүү боюнча депутат Надира Нарматованын жазган доо арызын негиз болгон эфирге Тажыбек кызы конок катары катышкан.